Конституциялык кеңешменин ишине катышууну каалагандардын саны көбөйгөндүгүнө байланыштуу жана конституциялык реформаны ишке ашырууда бардык тараптын пикирин эске алуу максатында анын курамы өзгөртүлүп, дагы 10 киши жаңы кошулду. Бул жарлыкка президенттин милдетин аткаруучу парламент спикери Талант Мамытов кол койгонун президенттин аппараты маалымдады. 7 ноябрда Конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу маалымат жогорку кеңештин сайтына жарыяланып, демилгечилер 80 депутат экени айтылды жана алардын тизмеси жарыяланды. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун жарлыгы менен 20 ноябрда курамына 89 киши кирген Конституциялык кеңешме түзүлүп, ошол эле күнү кеңешме жогорку кеңештин сайтына 17 ноябрда жарыяланган. Доллар курсун калыбына келтирүү үчүн Улуттук банк ноябрь айындагы 8-чи интервенцияны ишке ашырды. Бирок буга карабай долбоордун курсу дагы 5 тыйынга кымбаттап кетти. Улуттук банк АКШ валютасынын курсун калыбына келтирүү үчүн бир ай ичиндеги 8-чи интервенцияны ишке ашырып, дагы 3,1 миллион доллар сатты. 12 ноябрь күнү 26,6 миллион доллар сатыга коюлган. Ал эми өткөн жумада Улуттук банк ар бир иш күнү рынокко доллар чыгарып жатты. Акыркы сатыктагы каражатты кошкондо бардыгы болуп, бул айда 34 миллион 950 миң доллар рынокко чыкты. Өткөн жуманын акыркы күндөрүнөн тарта доллардын курсу 84,9 сомго кармалып келген. Бирок буга чейин азыркы интервенцияга карабай доллар курсу 5 тыйынга кымбаттады. Кыргызстан коронавируска каршы вакцина сатып алуу боюнча Орусия менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында вице-премьер-министр коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын башчысы Эльвира Сурабалдиева кабарлады. Август айында Орусияда өндүрүлгөн вакцина сыноодон өтүп, дарылоого уруксат берилген күндөн тарта аны Кыргызстанга алып келүү боюнча кат жөнөтүлгөн. Сурабалдиеванын айтымында келе турган вакцинанын көлөмү, алып келүү убактысы, Кыргызстанда каттоо процедуралары иштелип чыккан. Адистер Орусияга барып, Спутник 5 вакцинасынын клиникалык сыноолорун кандай өтүп жатканын көрүп келген. Кыргыз өкмөтү башка өлкөлөрдө өндүрүлүп жаткан вакциналардын сыноолоруна да байкоо салып жатат. Кыргызстандын бардык аймактарында жаңы жылдык кечелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Буга коронавирус илдетинин жайылышынын алдын алуу максаты себеп болууда. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева бүгүн 26 ноябрда брифингде билдирди. Сурабалдиева мамлекеттик жана башка ишканалардын жамааттарында да чогулуп жаңы жылдык кечелерди өткөрбөөгө чакырды. Анын айтымында өкмөттүн бул талабы мамлекеттик ишканаларга, аймактардагы жергиликтүү башкаруу органдарына да катуу эскертилди. Вице-премьер-министр азырынча мурда киргизилген чектөөлөрдү алып салуу эртелик кыларын белгилеп, кинотеатрлардын иши аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша жанданарын билдирди. Анын айтымында тойкана, ашкана жана башка 50дөн көп эл чогулуучу коомдук тамактануучу жайлардын ишин жандантуу үчүн өзүнчө алгоритм иштелип чыгууда.